бизге буга чейинки келип түшкөн суроолорго жооп берүүнү баштайлы. Кээ бир суроолор маани маңыз боюнча бирдей болгондуктан ушул суроолор аркылуу өзүңүздөргө мындай жооп алсаңыздар болот. Мас абалда 5 бала тополон кылып, унаамдын айнегин сындырып, мени Ууртокмокко алып сабап кетишкен. Ооруканага барып жаттым. Милицияга да арыз жаздым. Балдарга кылмыш иши козголгон. Жакында сотко өткөрөм дейт тергөөчү. Менин дарыланууга кеткен чыгымдарымды жана автоунаамдын айнегин төлөп беришкен жок. Милиция балдарды кармаган жок, же акчамды өндүргөн жок. Эмне кылсам болот? Бул боюнча эгер кылмыш иши козголгон болсо, мындай анча оор эмес кылмыш жасаган деп табылган болушу мүмкүн. Демек сиздин денеңизге келген жаракат мындай жеңил жаракат болгон болсо, анда ошол балдарды мындай камабайт. Ошол тергөө жүргүзүлөт. Мында тергөөчү сизге айтып жатыптыр, жакында сотко өтөт деп да, сотко өткөрүлүп берилет. Бул ишке мындай юридикалык баа берүү үчүн. Ал эми сиздин чыгымдарыңыз, ошол автоунааңыздын айнеги, андан сырткары сиз дарыланууга кеткен чыгымдарды ошол тергөө учурунан баштап туруп мындай жарандык доо койсоңуз болот. Сиз аны алсак ошол бейтапкана ооруканага жаткандыгыңыздан тартып ошол дары дармектерине чейин сатып алган дүмүрчөктөрдү топтоп далилдеп беришиңиз керек болот. Ал эми ошол автоунааңыздын сынгандыгы боюнча анын базар баасын аныктап, ошол бүгүнкү күндө айнеги канча сом турат, анын уста акысы канча сом турат, ошонун бардыгын алып, ошол атайын бир устаканадан алсаңыз болот анын баасын. Андан соң ошол келтирилген материалдык чыгымды, мындан сырткары сиз моралдык чыгымга дагы доо койсоңуз болот. Бул жол менен сизди тергөөчү атайын демек токтом кабыл алып, аныктама менен сизди жарандык доогер деп табат. Эгерде бүгүнкү күндө тергөө аяктап сотко өтүп калган болсо, сиз сотто дагы бул жарандык доону койсоңуз болот. Сот атайын аныктама менен сизди жарандык доогер деп таап, ошо андан кийин ошол иштин жүрүшүндө, кылмыш ишти карап жатканда сиздин келтирилген чыгымдарды кошуп, мындай акылга сыярлык кылып өндүрүп берет. Ал эми сиз айтып жаткан тергөөчү бул ошол кылмыш иштин гана алкагында ишти карап жатат. Ошондуктан сиз сөзсүз түрдө мындай учурда зыяндын ордун толтуруу үчүн жарандык доогер катары табылышыңыз керек. Демек сиз жарандык доогер деп таап берүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылышыңыз керек болот. Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекси 135 берене жарандык доо коюу акыл эси ордунда эмес адамдын кылмышынан же Кыргыз Республикасынын жазык кодексинде тыюу салынган жоосундарынан зыян тарткан адам же анын өкүлү жарандык доону жазык иши козголгон учурдан тартып, бирок соттук териштирүү башталганга чейин коюуга укуктуу. 136 берене жарандык доогер деп табуу. Эгерде жазык ишинин материалдарынан акыл эси ордунда эмес адамдын кылмышынын же Кыргыз Республикасынын жазык кодексине тыюу салынган жоосундардын кесепетинен жаранга же юридикалык жакка зыян келтиргендиги көрүнүп турса, тергөөчү, судья, сот аларга же алардын өкүлдөрүнө жарандык доо коюу укугун түшүндүрүп берет. Доо койгон жаран же юридикалык жак жарандык доогер деп табылат. Доо койгон адамга анын өкүлүнө жарандык доогер деп тануу туурасында токтом жарыяланат жана укуктары түшүндүрүлүп берилет.